Тейлөө менен кызмат берүү жагына өзүн жакын сезген каарманыбыз 2 жылдан бери ишкерлик менен алек. Ишкерликке аралашып, ийгиликке жетүү оңой эмес. Ошентсе да, каражат табууну көздөбөй, атайын белги, башкача айтканда, өздүк этно бренд ойлоп табуу менен биротоло ишкерликке киришкен. Ишкер катары өзү башкаруучу, өзү аткаруучу. Айтымында, буга чейин чет өлкөдөн спорт кийимдерин ташып иштегендиктен жакшы өздөштүрүп калган. Мындан улам спорт кийимдерин иштеп чыгууга токтолгон. Бул ишти биз мурун Кытай менен иштечик. Кытай менен иштеп, кытайларды байыттык, анан Турциядан образец кылып алып барып, Кытайдан жасатып арзан кылып, анан сатчык да. Анан ошол жактан мен үйрөнүп, тажрыйба топтоп калгам. Анан ошо Кыргызстанда деле кылсак болот деп ошолор ойлор келди. Бренд ачуу оңойго турган жок. Ар тараптуу кесип ээлеринин кеңешине, алардын жардамына муктаждык талаптары келип чыкты. Ошентсе да баштаган соң окуп, өздөштүрүп, өз аракетин жумшаган. Анткени алдыга койгон максаты бийик. Ал келечекте ата мекендик өндүрүштөн чыккан спорттук кийимдер менен кыргыз спортчуларын камсыз кылуу. Бул тайганын сүрөтү. А жерде баягы алдыга умтулуучу, ийгиликке жетүүчү шамдагер деп баягы бренд кылып чыгардык да. Ар бир ишти баштоодо албетте кыйынчылыктар болбой койбойт. Келечек муун үчүн бирдеке калтырып кетебиз деген үмүттөбүз. Кыргызстан атынан баягы ата мекендик спорт кийимдерин же ушул тармакты өнүктүрүп атабыз да. Жумуш кышкы, жазгы, жайкы, күзгү болуп мезгилге ылайык жүрөт. Кенжегүл айым 1 жылдан бери аталган брендтеги спорт кийимдерин тигип, тигүүчү катары эмгектенет. Көнгөн адатымча көбүрөөк акча табыш үчүн катардагы тигүү секторунда иштеп жүрө берсем болмок. Бирок аты чыккан бренд кийимдеринин чебери катары өз салымымды кошсом деген изги тилеги бар. Буларды ушу Кыргызстандын чемпиондору кийип, биздин чет өлкөлөргө Кыргызстаныбызды таанытса деген жакшы тилек ойлорубуз бар. Качествосуна карап, сапатына карап, жакшы материалдарды алып келет. Биз ошого жараша биз дагы брагы жок жакшынакай тигип Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытканга аракет кылабыз. Мындан кийинки немебиз дагы ушундай максаттарыбыз. Мындай кандай чыгаарына көрүш үчүн биринчи мындай эмелерди тигип алабыз да, образец кылыпчы. Мисалы образец кылып тигип алып, анан кийин ошого окшоштуруп, оңдоочу жерлерин оңдоп, түздөчүлөрүн түздөп, анан ишке киргизебиз да. Анан баары тигип бүткөндөн кийин бизде мисалы могу сыяктуу баягы эл жерин сүйгөн үчүн бу жерде түндүк чагылдырылган. Биз ар дайым баягы улуттук колориттерди унутпай ошолорду чагылдырып, баягы аз жаштарга өзүнүн баягы улуттук эмелерин унутпасын деген негизде иш кылабыз да. Көбүнчө чагылдырып кетебиз. Үтүктөлүп келип тазалангандан кийин анан упаковка кылабыз. Упаковканы мындай кылып, жакшынакай кылып, упаковка кылып, анан кийин буйрутмаларга жөнөтүлөт. Ал эми Медиат мырза бычмачы болуп иштейт. Тажрыйбасынын молдугунан көз божомол менен кайсыл жеринен катачылык жасап жатканын алдын ала сезип, туюп турат. Кызыккан жумушун агасынан 2 жыл ээрчип жүрүп үйрөнгөн. Учурда бычмачы катары 7 жылдык тажрыйбасы бар. Көп настилдеп алабыз, биринчи монтип жайып, мынакей өзүңүздөр көргөндөй калың кылып, анан кийин кезебиз буну. Кескенде туура эмес кеспешке аракет кылып, точно жана так келиш керек. Туура эмес кессек, бул кыздарга кыйын болуп, анан кыздар тиге алышпай калышы мүмкүн. Тиксе дагы туура эмес болуп чыгып калат бул кийимдер. Иштин башталышы ушул жерден башталат. Биринчиден биз өзүбүзгө жаккан дизайнды же бир спорттук кийимди сүрөт жүзүндө тартып алып же сүрөттөн көрүп, анан кийин могу окшогон лекалаларды атайын буйрутма менен жасатабыз. Буйрутма менен жасатып, анан бир канча убакытта жасап берет размерлер менен. Анан атайын адистери бар өзүнүн. Анан бияка биз кездемелерди алып келебиз. Кездемелерди алып келип, анан кийин бул жигиттер кездемелер лекаланын жардамы менен тигишет, кесишет. Ошо буларды жайышат биринчиден, жайып алышып, анан кийин ушулардын баарын чийип чыгып, бүт оңдоп түздөп, баягы эң аз расход кылат да баягы. Анан кийин ошондой кылып чийип туруп эле ар бирин байлап кыздарга өткөрүп беришет да. Анан кыздар анан тигишет. Кундуз Бекарстанова, Жыргалбек Суранчиев, Кутман таң программасы.